Саламатсыңарбы балдар, баарыңарга кутман күн. Бүгүнкү сабактарыбызды баштайбыз. Келгин эрте туралык, бети колду жубалык, сабактарды окуйлук, болочокту ойлойлук. Кана эмесе балдар, эрежебиз, тазалыкты сактайбыз, ата-энебизге жардам беребиз, убакытты туура пайдаланабыз. Тазалыкты сактап, көңүлдөрдү, маанайларды жогорку даражада кылып, биз бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы: Ала тоо биздин мекенибиз. Бөбөктөр, биз мекен деген жер Ала тоо деп аталарын билесиңер. А эмне үчүн Ала тоо болуп калды экен? Анын себеби аты эле айтып тургандай, бийик тоолуу, тоо башынан кышы жайы күн нуруна чагылышкан күмүштөй кар кетпегендиги, кооздугу. Ала тоону ата-бабаларыбыз кылымдар боюп, мекен кылып, душмандардан коргоп, өз үйүндөй сүйүп келишкен. Ала тоону мекендеген негизги эл кыргыз эли. Алар Байыртадан Ала тоонун бийик чокусунун үлгүсүнө салып, апакай кийизен ак калпак кийип келишкен. Аны урматтап, улуттук баш кийимге айлантышкан. Энелерибиз кийген ак элечек да андан калышпайт. Тоо коюнун көркүнө чыгарган ак боз үйлөр да апакай керемет. Тоолордун кичинекей көчүрмөсү сыяктанат. Демек, эзелтеден ата-бабаларыбыз мекени болгон Ала тоо окшоштуруп, ак калпагын, ак элечегин жана ак боз үйүн ардактап, унутпай келишет. Силерге жактыбы, азаматсыңар? Анда эмесе тапшырманы алып алалы. Үйгө тапшырма ак калпактуу Ала тоонун сүрөтүн тартып келгиле. Кийинки сабакка